жыныстык катнашта уяла берем деген айымдар бар. Жок, эмнеге уяласыз күйөөңүздөн? Уялган менен канчасын төрөп салдыңыз? Уже эркегиңиз менен канча жолу жыныстык катнашка бардыңыз? Эмнеден уяласыз? Уялып жата берсеңиз эркегиңиз ал жалгыз эле жыныстык катнашка баргандай болот. Бул сезимди неге эки адам бирге сезсин, бири-биринен рахат алсын деп жөнөттү Аллахым. Керек го эки адамдын бири-бирине берилүүсү. Аял эркекке берилсе, эркек аялга берилсе, анан жыныстык катнашта сонун лаззат болот. Уялбайм деген айымдар болсо, анда кичине уяң болуп коюу керек. Баарын ачыгын ачып, чечинеп салбастан, кичине аял бир аз мындай уяңдыгын көрсөтүп койсо жакшы. Кантип уялбайбыз же кантип уялбай кое алабыз? Же кантип уяң болобуз десеңиз, анын сырлары менин курсумда бар. Айым сыры курсума жазыламыз. Интим гимнастиканы үйрөнүп кыз болосуз дагы, күйөөңүздү таң калтыруунун, туура сүйлөшүүнүн эрежелерин үйрөнөсүз. Ага дагы билим керек.